Assalamu alaikum. Benim ulu urmatlı Kırgız elim. Jana şu bizim YouTube kanalının kattalıçıları, görücüleri, oğuçuları, koldoçuları. Bugünkü günü ben sizlerge biraz kayırlı üretinde mayak kurayın dedim. Menin özümdün iştewatkan kızmatım, darıgerlik kızmatım boyunca, erece tartibi boyunca biraz sizlerge geneliraq malumat bereyim dedim. Bularda айтышқа majbur bolup kaldım. Bunu айтпасам, bizden YouTube kanalda görgen adamlar, ukkan adamlar, gelgen adamlar razı olup, batasın bergen adamlar da köp bolup atat. Allah Taala'ma çek şükürler bolsun. Ança mınça 5 kol barabar demeste elдин içinde bizge tarıngan adamlar bolup atat. Kabul albaysın, telefonun albayt, televizorga çıkkandan keyin görböysün bu, görüşün gerek degendey. Men bu YouTube kanalda açkаны sebebim ушул ыстыктан айтып аткан маегим bu соопчулук үчүн Кыргыз элимдин саламаттыгын сактоого мен да өз салымды кошоюн деп колумдан келген жардамды берип жатам. Бул биринчиден мен бүгүн биринчи күн иштеген жокмун. Мен Кудай Таалам буйруп насип кылса 32 жылдан бери элге кызмат кылып келип атам. Биринчи Аллахыма, экинчи элге. Алымдын жетишинче убактыма байланыштуу. Менин да жашоо тирчилигим бар, окатым бар, эли журтум, тууган ургум, бала чакам бар. Ошолордун ичинен атайын убакыт бөлүп эл дарылап келатам. Эми бул жерде бизден ушул кезек күткөн боюнча очерет көп экен дейт. Кыргыз элибизде, мамлекетибизде Кудайга шүгүр азыр 7 миллионго жакын эл бар, калк бар. Ошолордун бир 10%, 5% ооручу болсо канча деген миң деген бейтап адамдар бар. Ошол адамдардын бардыгын мен көрүп камсыз кыла албайм, тейлеп жетише албайм. Мен бир адаммын, жалгызмын. Оору бейтап адамдар көп. Ошон үчүн мен бул жерде айтайын деп чыккан ниетим эле Кудай Таалама ишендек ыйманды бекендеңиздер. Экинчи, şu элдик медицинадан айга турган оору бар. Элдик табыптарга да ишениңиздер, Куранга ишениңиздер деген гана ниетти далилдери менен айтып сиздерге ишеним үмүт болсун деген ниетте чыгып атам. Ал эми бул жерде Кыргызстанда Кудайга шүгүр учукур эмес, күчтүү молдокелер бар, күчтүү элдик табыптар бар, миңдеген кишилер бар. Ошолорго да кайрылсаңыздар болот, ошол жактан да дарылансаңыздар болот. Бир эле жалгыз табып мен эмесмин. Кудайга шүгүр элибизде кур эмес. Бизден улуу да бар, бизден теңди курактагы дарыгерлер, табыптар бар. Ошол себептен кимге бизге Кудай Тааламдан буйруп насип, туз насип буйруган болсо, ал адамдар келип атат. Бизде режимди, биздин иштөө тартипти айтып коюшка мажбур болдум. Мен деген биринчиден жаңы келген адамдарды кабыл алып көрөм, тамыр кармап диагноз коем. Бул бир жумуш. Ал эми экинчиси кабылга алган адамдарды дарылаймын. Бул бир күндүк жумушум. Дарылагандан кийин ошол дарыланып аткан адамдардын бардыгына дары жасайм. Андан кийин кечки келген дагы жаңы адамдар болот. Аларды 30-40 адам бир күндө көрөбүз. Ошондо мен ушунча алым жетип болгон күчүмдү жумшаганда бир күндө 30 же 40 киши көрүшүм мүмкүн экен. Аябай эмгектенген. Иштөө саатыбыз 14 сааттан 15 саатка чейин иштөө болот. Ошон үчүн мен жетишпей калам. Эс алышка туура келип калат. Анан эми мага жардам берип аткан 2-3 гана адам бар. Ал жерге ар бир адам эле иштей албайт. Телефон чалуу убактылары дагы bir 10 saatlik жумушка туура келет. Биздин элдер чалганда 24 saat телефон чалып атат. Кайсыл убакта чалыш керек? Сааты бар, дем алышы бар, дем алыш күнү бар, түнү дем алыш керек. Дарылоо учурунда эч ким телефон албайт. Ал жигиттердин баары мага жардам берип дарылоодо болот. Ушулардын баарын эске алсаңыздар, урматтуу мекендештер, эгерде кимдер аябай бүгүнкү күндө катуу ооруп, зарыл жардамга муктаж болуп аткан туугандар болсо, алардын кээ бирлерин айрымдарына биз очередсиз, кезексиз жардам берип жатабыз мүмкүн болушунча. Бардыгына бир мезгилде жардам бере албай жатабыз. Эгерде ушундай зарыл муктаждык болуп аткан адамдар болсо, убактылуу жок дегенде башка жерлерге барып, врачтардан укол алып, башка жерден да дарыланып туруңуздар. Эгерде жүрөгүңүздөр бизге тарткан болсо, келиңиздер. Бирок ошого чейин күтүп үйдө ооруп кыйналып калбаш үчүн убактылуу болсо да жардам алып туруңуздар. Айрым адамдар телефон чалып атат да, мен сени карап эле отурам, укол албайм, дары албайм, эч жака барбайм, акыркы үмүтүм сен деп.
Анан эми мен жүрөгүм менен жардам бергим келет сиздерге. Бирок мени да түшүнүңүздөр да, мен да адаммын да, жетише албайм да. Ошон үчүн убактылуу таарынбай, капа болбой, үмүтүңүздөрдү үзбөй, убактылуу башка жактан дагы башка жолдорун карап дарыланып туруңуздар. Анан негизги дарылоого кезек келгенде келсеңиздер, колуман келген жардамды берем.